Саламатсыздарбы? Улуу урматтуу биздин кыргызстандык мекендештер. Сиздер менен бүгүн мен сиздерге кайрылуум кечээ 7 апрелде, бүгүн 8 апрель. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун, тилеген ой максаттар ишке ашсын деп эфирди баштамакчыбыз. 2 күндөн бери ушул 6 апрель күнү видео жарыяладым эле. Ушул өзүбүздүн кыргызыбыздын жараны наркотик боюнча, баңгизат боюнча темир тоонун аркасынан түшүп калды деп. Ошондон бери ушунчалык комментарийлардын көптүгүнө байланыштуу, комментарий эле эмес, түз телефондук байланыштардын көптүгүнө байланыштуу ушул видеону тартууну туура чечтим. Себеби кечинде 7 апрель күнү кечинде телефонума звонок келип түштү. Бул деген Россиянын Смоленский областынан байланышка чыкты. Бала атын айтпай эле коеюн. Бул бала дагы ушул баңгизат менен 5 жыл мурун түрмөгө түшүп калган бала чалды. Түрмөдөн чалдым деп айтты. Ушунчалык жан дүйнөм коркуп кеттим, ушунчалык. Ошентсе дагы ушул бала жардам суроо аркылуу ушул чоң үмүт менен гана чалыптыр да. Анан ушул бала менен бир сааттай баарлаштык. Ошол бала айтты да, бул деген ошол өзүбүздүн кыргыздын жарандары ушул полициялар менен биргеликте эмгектенишип, ушул өзүбүздүн жердештерди постава кылат экен. Ошол дагы ушул жанагы балага окшоп досу айтыптыр буга, ушул 1 жылдан бери ушул 40 миң, 30 миңге иштеп жүргөндөн көрү 1-2 жолу ушул ишти кылсак, 1-2 жылда иштеген акчаны таап алабыз дагы өзүбүздүн мекенибизге, бала чака, эли журттун алдына, үй бүлөбүздүн алдына эртерээк жетебиз деп ушундай азгырыктар болуптур да. Анан байакыл бардыгыбыз эле өзүбүздүн мекенибизди, ата журтубузду таштап бөлөк жерде жүргөндөр ушу ата журтту сагынуу, үй бүлөнү сагынуу, бала чаканы сагынууну көксөп, ошонун айынан дагы ушул жаман ишке барсам дагы эгерде билинбестен ушул ишти аткарып ошонун акчасын алсам, эртерээк ушул бала чакамдын, эли журтум алдына бара билем деген үмүт менен ушул ишке бардым эже дейт да. Анан ошол буларда мындай кылат деп ал бала да айтып атат да. Кыштын күнү карга эле көмүп кете беребиз дейт. Карга ушул подъездердин алдына, ушул домдордун жанагы лестницалардын жанына отура турган жанагы орундуктар бар эшиктин алдында. Ошол жерлерге эле карга көмүп кетишет экен да. Карга көмүп кетишет экен. Анан ошо кардарлар тияктагылар менен сүйлөшүп, аларга акчасын которуп, анан булар ошо координатын жөнөтөт экен, ошо кайсыл жерге көмүлгөнүн ошол жерден казып алып, ал кардарлар ушундай. Ал кийин үстүдө отурган адамды эч ким көрбөйт экен. Бул баңгизатты таркатып аткан адамды эч ким көрбөйт экен. Булар ошо курьер болуп, ушул акчанын айынан курьер болушуп, бир жерден көмүлгөн жерден алып, ошол жакын клиентке, жакын жака көмүп, ошентип бир чоң акча, чоң суммадагы акчаны айтышат экен. Ошол суммадагы акчаны эртерээк алып, өзүбүздүн элибизге эсин аман эртерээк жетип калалы деген азгырык менен азгырылдым эже дейт. Анан ошол менен кармалып, 5 жыл мурун кармалган экен, 7 жылга кесилдим дейт. Азыр ушунун 5 жылын өтөп койдум, Москвадан кармалдым эле дейт. Бул дагы ошол куду сиз айткандай дейт, Южный Измайловдагы ошол жактан кармалдым. Ошол жак ошо наркотик баңгизаттын ордосу дейт. Себеби чекелеринин бар, жок жак абелинин баары Лосиный островда Токой. Анан кийин мурда дагы бул жерде айтылат, мен бул ушул Шолковский метродо, ушул Шолковский район Галяновада бир 4-5 жылдан бери ушул жакта жашап, ушул жакта иштеп калдым. Ошондо мурун да айтчу экен да, бул жер даже биздин приезжийлер, мигранттар келгенге чейин эле бул жерлер аталчу экен, ушул бандиттердин, бандалардын ордосу болуп аталчу экен да. Бул жердечи дагы токойлорго, ушул Лосиный островго, токойлорго ушул бандалардын эмелери адамдарды өлтүрүп эле көмүп коюп кете берчү, ушундай жаман бир район болуп эсептелет экен ушул жер. Анан кийин ошол жерден кармалдым эже дейт. Досум экөөбүздөн кармалдык дейт. Досун азыр Россиянын башка жагына, ал ошол жака которулуптур. Бул ушу Смоленскке которулуп калдым дейт. Жатканыма 5 жыл болуп калды дейт. Анан ушул Кыргызстандын жарандарынан ушу
тембер торунун аркасына кандай статьялар менен, кандай айыптар менен түшкөндөрдүн бардыгынын кабарлары бизге келип турат дейт. Кайсыл бала түштү, кайсыл жерден түштү, эмне менен түштү, бүт кабарларды биз угуп турабыз дейт. Ошондо жакында эле дейт, ошо Жалал Абад Оштон дагы кыз балдар түшүп атат дейт. 20 жаштан 25 жашка чейинки жаштар ушул баңгизат боюнча аябай көп катталып атат. Эже биз ушул булардын ушу связдар болот экен да, сен жердешиң түштү, сен бул областтан мындай жердешиң түштү деп бири-бирине ушинтип кабар айтылып турат экен. Анан кийин азыр мен мындай деп ойлоп атам да, бул кайрылуумду тартканымдын себеби ушундан кийин ушу ички дүйнөм бир башкача болуп, өзүмө коерго жер таппай да жүрөм, чынын айтсамчы. Анан мындай кылайлы деген сунуш, кайрылуу сунуш жарыялап атам. Эгерде ушундай бир ситуацияга кабылып калган балдардын жакындары, ата-энелери, үй бүлөсүндөгүлөр, дос чарлары, келиңиздер, менин өзүмдүн личкама ушул фамилия аттарымды жазсаңыздар, мен баягы сотко катышып жүргөн, следственный комитетке катышып жүргөн балдардын фамилия аттарын мен дагы билем. Ошолордун бар жогун тизмегин тизмектейли. Ошол баладан дагы тизмектерди алайлы. Ошол тизмектер менен посольствого расмий түрдө дагы кайрылуу жасап көрөлү деген сунушту силерге айткым келет. Бул сунушум силерге канчалык жагабы, жакпайбы, мен анын нерсени айта албайм. Бирок ушул сунушту кайрылып көрөйүн деп чечтим. Эгерде ушул сунушумду туура көрсөңүздөр, элге, журтка, бирөөгө ашкере кылып, бирөөнүн фамилиясын, бирөөнүн атын, бирөөнүн жерин, жылын айтып чыкпаймын. Эч кимге айтпаймын. Бул сыр болуп сакталат. Буну ошол мен уюлдук телефон номеримди азыр ушул жерде экрандан сиздерге айтып да өтөм. +7 925 866 63 56. Атым Эдита. WhatsApp номерим да ушул номерде иштейт. Ушул номерге жазсаңыздар, ушул номерден ушул балдардын списоктарын чогултайлы. Чогултуп, анан ушул балдардын бүт списоктарын түзүп, ошо посольствого барып, ушул посольстводан да жардам сурап көрөлү. Кандай ушул балдарга азыр государстводан адвокаттар бөлүнөт экен, Россиянын өзүнүн государственный адвокаттары бөлүнөт экен. Ошентсе дагы биздин өзүбүздүн элчиликтен кандай жардамдарды, кандай чараларды ушуларга керектүү чараларды колдонсок болот, кандай жардамдар болот. Себеби бул жерде тартип мындай болот экен. Россиянын тартиби мындай экен да, передача, ушул тамак, аш, кийим-кечи алып киргенге уруксат берилбейт экен. Тем более мынау пандемияны эле бетке коюп алышты, пандемиянын айынан деп тамак, аш, кийим-кечи алып кире албайт экенсиң. Ушул бир сайтты гана берип коет экен. Ал сайттан каталог бар экен. Каталогтан ушу кийим-кечи, койчудеги азык-түлүк, ушу эмне керек болсо ошо каталогтан заказ берип, анан ушул бала камалган кайсыл СИЗО, кайсыл жер, ошонун адресин айтып, анан ушул баланын фамилия атын айтып гана биз ошол жерден через карта аркылуу төлөп гана ушул бере турган посылкаларыбызды жөнөтө алат экенбиз. Андан башка биз көрүп, өзүм менен сүйлөшүп, барлашып, эмне керек деген информацияларды ала албайт экенбиз да, ушунчалык оор экен. Андай нерсени алыш өтө кыйын экен. Анын үчүн дагы Россиянын жараны болушун керек экен. Анан сайттан телефондук звонокко жазылыш керек экен. Свиданияга дагы, жолугууга дагы алдын ала жазылып, очередке туруп, алдын ала через госуслуг, через сайттардан гана жазылып, анан ошондо гана уруксат берилет экен. Аны дагы түрмөнүн ушул жактагы чоңдору чечсе, уруксат берсе. Мен ушулардын бар жогун изилдеп, сураштырып, ушул бардыгын ийне жибине чейин сураштырып такташтырып атам. Эми мен дагы колумду кушуруп отурбастан ушул сиздерге колуман келишинче жардам берүүнү туура көрүп атам. Ошол себеби элдин көйгөйүндө бул чечилбей аткан ушундай көйгөйлөр аябай көп экенин мен эми сезип атам жүрөгүм мененчи. Мурда деле айтып атам, 1 жылдан бери ошентип анда санда гана жумасына 1-2 колум бошоп калса, убактым бар болуп калса гана ушул переводчик болуп гана барчумун. Аябай көп ошо өзүбүздүн кыргыздын жарандарын ошол кыргыз тилинен орус тилине которуп гана ошентип кызмат кылып келчүмүн. Бирок чыккандан кийин жүрөгүм ооруп, бир
3-4 күн жүрөгүм ооруп эле калып кете берчүмүн, бирок элге кайрылып ушинтип чыгып айтуу деген оюма келбептир да. Бул деген оюма келбептир. Анан ошондо 6-апрель күнкү ошол Следственный комитеттен чыкканда аябай жүрөгүм ооруганын себеби ал 31-март күнү эле түшүп калган бала экен. Ошондон ушул аябай жаш бала экен, ошондон жүрөгүм ооруп, көңүлүм чыдабай анан кийин чыгып сиздерге кайрылуу жасаганмын да. Ошол кайрылуудан кийин ошончалык ушул комментарийлердин бардыгын берин калтырып окуп атам. Комментарийлер аябай көп, байланышалы деп суранган эл аябай көп. Ошолардын өтүнүчтөрү боюнча арасынан көптөрү аябай көп телефон чалуу, кайрылуулар аябай көп түшүп атат. Ошолардын өтүнүчү боюнча мен ушул видеону тартууну туура чечтим. Анда эмесе ошентип ушул мен кайталап кеткен, дагы да кайталап кетем. +7 925 866 63 56. Ушул номер менин байланыш номерим. WhatsApp'тагы ушул номерде, Telegram'да ушул номерде. Ушул номерге жазыңыздар. Мен дагы тактайын. Эгерде кандай болуп түшкөн бир элге жеткизип кой деген дагы пожеланияңыздар болсо, ошол пожеланияңыздарды дагы мен өзүм личкама айтсаңыздар, мен атыңы жөнүңүздөрдү айтпастан элге дагы чыгарып, элге дагы ушул өзүбүздүн жаштарыбыз, өзүбүздүн бир туугандарыбыз ушундай жаман жолго түшүп калбастыгы үчүн ушундай видеолорду дагы тартып турам. Анан ошол Смоленскиден кече чалган бала ушундай болуп түшүп калдым, эже, мына 5 жыл жаттым азыр. Дагы 2 жылым калды дейт. Ошол баланын суранычы боюнча ошол бала да айтып кетти. Кыргызстандын жараны болсо бир аз жеңилирээк дейт. Себеби эми биринчи түшкөндө аябай оор дейт. Анан эмнеси жеңил жагы бул ошол Кыргызстанга, ошо элчилик тараптан эгер запрос түшө турган болсо, Кыргызстандын түрмөсүнө которуп алса болот экен. Кыргызстандын жарандарын. А бул бала которулбай калганынын себеби бул Россиянын жарандыгын алган экен. Өзүм Баткенден болом дейт, бирок атын айтпай эле коеюн. Үй бүлөм, бала чакам бар, башым пышып эле калган, мен алданып калгандан кийин дейт. Азыркы учурдагы жаштар оңой алданып калышы өтө тездик ыктымал деп атпайбы? Ошондон сиздерге кайрылып атам да. Анан мен ушул балага суроо бердим да. Сен ушул темир тоонун аркасынан мага чалып аткан болсоң, акыбалың кандай деп ушул баладан суроо узаттым. Суроо узатсам айтат, эже, ийне жибине чейин сизге айтпай эле коеюн, бирок акыбал оор дейт. Акыбал аябай оор, бирок бул деген түрмө, бул өзүнчө бир жабык, закрытый рынок. Ошонун ичинде Баңгизаттын ошол ордосу, ошол жер болуп эсептелет дейт. Бул деген бул биздин азыркы таза жаңы билип-билбей түшүп калган жаштарыбыздын психологический жактан дагы бул жакшылык жакка тарбиялабайт. Бул биздин түрмөбүз темир тор. Ошон үчүн ушул балдарды ошол психологический жактан бузулуп кетелекте ошол жактан сууруп алышка аракет кылайлы. Президентибизге да кайрылайлы. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге да аябай чын жүрөктөн кайрылып кетем, дагы да кайрылып кетем. Ушул өзүбүздүн өсүп өнгөн жерибизден айланып дагы кетсин. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызда иш орундардын көптүк ачсаңыздар, ошолордун санын көбөйтсөңүздөр, биздин өзүбүздүн ушул жаштарыбыз өзүбүздүн Кыргызстаныбызда эле кызмат кылып, өзүбүздүн ата-энебиздин туулуп өскөн жерибизде гана кызмат кылып, жашап жүргүбүз келет биздин дагы. Эми ошол көртүлүктүн айынан ушул чет жактарда ушундай болуп, мигрант болуп, ушул жерде Кудайым чачкан ырыскын терип жеп келип атабыз. Эми бул жерден дагы мына 70% адамдар түшүнүп, туура жол менен ак эмгек, адал пешене тер менен тамак ырыскысын терип жегени менен ушу 30% жаштар, балдарыбыз, кыздарыбыз, жаштар эле эмес, ушул акыл эси деле жакшы орто жашап калган адамдарыбыз деле ушул кээдеги кендерде кезген кыйынчылыктан же бир болгон бир чоң карызы болсо дагы ушул карызыман кутулуп кетейин же эртерээк ушул максатыма жетип элиме кетип калайын деген азгырыктардын айынан ушул жаман иштерге барып, ушул жаман иштердин айынан темир торго түшүп, алтындай өмүрлөрү
ушундай азапта өтүп калышып атканына биз дагы себепкер болуп калбайлы? Урматтуу президентим, ушул орозонун күнүндө сизге да аябай кайрылып кетем. Ушул элдердин атынан, өзүмүн кыргыз элимдин атынан мен да кыйынемин. Менде дагы 2 уулум чоңоюп келатат. Чоң уулум ушу 22 жашта, кичинекей уулум 3 жаштан 4 жашка чыгып калды. Ушул балдарымдын келечеги үчүн, ушул бардык кыргыз элимин келечеги үчүн ушул күйүп бышып, ушул видеону тартышка туура келди. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Мен айткандай, ошол сунуштарыңыздар болсо комментарийга жазыңыздар. Комментарийиңиздардын бирин калтырбай окуймун. Анан ошондон бир жыйынтыкка келели. Эгерде ушунчалык бир жакшы жардам керек болсо, бир колубуздан келе турган жардам болсо, биригейли. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, кыргыз элин биргеликте ушундай кыйынчылык, проблемаларды жеңебиз деген чоң үмүттөмүн. Ушул туткан улуу орозо күнүңүздөрдө барыңыздарга ден соолук, ачык асман, бактылуулук каалайм. Кудайым жүрөгүбүзгө ыйман салсын. Бардыгыбыздын келечегибиз кең болсун. Саламатта калыңыздар.